Мөлбулактан группа болуп кредит алган болчук. Мен өзүм алган 50 000 сомду толук төлөп бүтүп, Орусияга кеткем. Бул жакта жүрүп арабызда бирөө төлөбөгөндүгү үчүн мага Кыргызстандан чыгууга чектөө коюптур. Ушул мыйзамдуубу? Кантип чыксам болот? Чектөө боюнча маалымат берип коюңузчу. Түшүнүктүү. Бул баягы атайын топ болуп туруп силер кредит алган болсоңуздар, бул баягы күрөөсүз кредит деп коет микрокредит компаниялардан. Мындай күрөө койбостон бири-бириңерге кепилдик келишим жазуу жолу менен алгансыздар. Бул жерде күрөө мындай айтканда бири-бириңерге мындай кепилдик бергенсиздер. Демек кепилдик келишими түзүлгөн. Сиз өзүңүздүгө тиешелүү болгон ошол акча каражатын төлөп бүткөндүгүңүзгө карабай, сиздин шеригиңиз төлөбөй калган болсо, ошол шеригиңиздин демек калдык карызын төлөп берүүгө милдеттүү болгонсуз. Бул боюнча сиз кепилдик келишим түзгөнсүз. Демек соттон араңардан ошол 4 адамдын кайсы бири болбосун өзүнүн карызын төлөбөй койсо, ал баягы ортоктош түрдө чыгарылат, солидарно ортоктош түрдө чыгарып, соттун чечими кимиңердин демек мүлкүңөр бар болсо, же кимиңердин төлөө мүмкүнчүлүгүңөр бар болсо, ошол мындай бурганга, ошол мүлккө бурганга, же болбосо ошол адамдан өндүрүп алганга банктын же болбосо аткаруучулар кызматтын толук укугу бар. Ал эми чектөө боюнча албетте соттун чечими чыккандан кийин соттун чечими аткарылыш керек. Ар бир соттун чечими мындай аткарылуусу тийиш. Демек, аны камсыз кылыш үчүн, ошол соттун чечимин аткарыш үчүн, демек карызкор Кыргыз Республикасынан мындай чыгуусуна атайын чектөө коюлат. Бул чектөө эгерде сиз ошол карызды төлөп бүткөн болсоңуздар, же болбосо сиз же шериктериңиз ошол калдык карызды төлөп бүткөндөн кийин, толугу менен төлөнгөндөн кийин ал чектөө соттук аткаруучулар кызмат бөлүмү тарабынан 24 сааттын, демек 1 сутканын ичинде ал камак алынып салынат. Кыргыз Республикасынын сот аткаруучуларынын статусу жөнүндө жана аткаруу өндүрүшү тууралуу мыйзамы 52-бирине чыгууга убактылуу чектөө аткаруу документинде камтылган талаптарды ыктыярдуу аткаруу үчүн мөөнөт аяктагандан кийин сот аткаруучу карызкордун жеке жактын, ошондой эле менчигинин түрүнө карабастан карызкордун юридикалык жакты Кыргыз Республикасынын чыгуусун убактылуу чектөө жөнүндө токтом чыгарат. Ага ушул мыйзамда белгиленген тартипте даттанылышы мүмкүн. Токтомдун көчүрмөлөрү карызкорго өндүрүп алуучуга жана мамлекеттик чек аранын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча ыйгарым укуктуу органга жиберилет. Карызкордун чыгуусун убактылуу чектөө жөнүндө токтом аткаруу документи толук көлөмдө аткарылгандан кийин гана, же болбосо өндүрүп алуучунун арызы боюнча же аткаруу өндүрүшү токтотулган учурда жокко чыгарылат. Бул учурда сот аткаруучу карызкордун Кыргыз Республикасынан чыгуусуна убактылуу чектөө жокко чыгарылганы жөнүндө 24 сааттын ичинде токтом чыгарат. Токтомдун көчүрмөлөрү карызкорго жана мамлекеттик чек аранын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жиберилет.